Урматтуу Кыргызстан жарандары, сиздер менен адам укугуна байланыштуу бир маанилүү маселе боюнча ой бөлүшкүм келди. Сиздерге балким белгилүү эмес, 20 апрель 2025 жылы Бишкектеги Мариф фондунун мугалими Азамат Нурматуулу Түркиянын Анталия шаарында өтө турган эл аралык олимпиадага окуучуларды алып баратканда Стамбул шаарынан Түркиянын бийлиги жана укук коргоо органдары чек ара кызматкерлери тарабынан кармалып, ушул убакка чейин дайынсыз болууда. Бул Кыргызстандын жаранына карата көрүлгөн кыянаттык болуп эсептелет жана Кыргызстандын жаранынын укугу бардык жагынан теберендик деп айтсак болот. Түркия бийлиги жана укук коргоо органдары эл аралык келишимдерди, декларацияларды, конвенцияларды, адам укугу боюнча эл аралык документтердин баарын теберендик болуп саналат. Эмне үчүн мындай ишке баргандыгы боюнча кичине кыскача тарыхына токтолоюн. Өзүңөр билесиңер, ушу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен ошо Сибат мекемелер, билим берүү мекемелеринин жетекчиси Фетхулла Гуленин ортосундагы кармаш көп жылга уланып келатат. Мына ушуга байланыштуу 2016 жылы Түркиянын бийлиги Режеп Тайып Эрдоган ошол кездеги Кыргызстан жетекчилигине чыгып, Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин Сибатты толугу менен жабууну талап кылган. Бирок ал кездеги президент ага барган эмес. Ошентип Түркия менен Кыргызстандын ортосунда мамиле аябай сууп кеткен да. Анан жаңы бийлик келет. Жаңы бийлик келгенден кийин 2021 жылы Түркия бийлиги жана укук коргоо органдары тарабынан Сибат билим берүү мекемесинин президенти Орханбей Инанды Бишкектен белгисиз адамдар тарабынан урдалып кетет. Бир айдан кийин аларды Түркия бийлиги жана укук коргоо органдары Түркия тарабы урдап кеткени боюнча маалымат белгилүү болот. Биз алган маалыматтар боюнча ошол Орханбей Инандын бияктан урдалып кетишине Кыргызстандын укук коргоо органдары дагы шарт түзгөнү боюнча маалыматтар бар. Бирок ал боюнча тиешелүү далилдер жок. Мына ушундан баштап Түркия бийлиги Кыргызстанга өзүнүн басымдарын көрсөтө баштады, токтогон жок. Акыры мына Мариф фонду 2016 жылы түзүлгөн Мариф фонду өзүнүн окутуу деңгээли төмөн болгондугуна карабастан Сапат фондун, мурдагы Сибат, андан кийин Сапат болуп 2017 жылы өзгөргөн, ошо Сапат фондун өзүнө кошуп алганга 2024 жылы азыркы бийликтин, билим берүү министрлигинин, Кыргыз Республикасынын бийлигинин макулдугу менен 2024 жылы 31 декабрда Сапат фонду Мариф фондуна кошулат. Мына ушул кошулар замат Сапат фондунда мугалимдердин жана бүтүрүүчүлөрдүн бардыгы кол тийбестикке ээ болот автоматтык түрдө. Анткени алар Мариф фондуна кошулушту. Мариф фонду болсо Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын эмилгеси менен түзүлгөн фонд. Булар толугу менен Эрдогандын карамагына өттү. Ошонун фондуна кирди дегенди билдирет. Ошон үчүн мурдагы Сибат жана Сапат фондуна тийиштүү мугалимдерде эч кандай куугунтук албаш керек болчу. Алар эч кандай иш козголбош керек болчу аларга карата. Бул туура эмес. Түркия бийлиги тарабынан. Укук коргоочу катары, жаран катары, Кыргызстандагы демократиянын башатынан бери келаткан адам катары ачык айтарым, Түркия мамлекети 2021 жылдан баштап Кыргызстандын ички ишине кыяматтык менен кийлигишип, Кыргызстандын жараны болгон Орханбей Инанды урдап кетип, Кыргызстандын жараны болгон Азамат Нурматуулун урдап, өзүнүн бая койгон талаптарын катуу мажбурлап, биздин ички ишибизге кийлигишип атканы боюнча ачык айтып коеюн. Ал эми Кыргызстандын бийлиги буга жол бербеш керек. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, Кыргыз бийлиги Кыргызстандын жараны Кыргызстандан урдалып кетип атса, анын укугу тебеленип атса, эч кандай дайынсыз болуп атса, Кыргызстандын бийлиги карап турбаш керек. Кыргыз Республикасынын 2021 жылы 5 майда кабыл алынган Конституциясынын 66 беренесинин 3 пунктунда ачык жазылган. Кыргыз Республикасынын президенти Конституциянын адамдын жана жарандын эркиндиктеринин жана укуктарынын кепили болуп саналат деп ачык жазылган. Ошондой болгондон кийин Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Кыргызстандагы ар бир жарандын, айрыкча Азамат Нурматуулунун укугу, анын эркиндиги үчүн толугу менен күрөшүш керек. Анткени Азамат мырза азыр урдалып кетти, тагдыры дайынсыз, эмне болгону белгисиз, үй бүлөсүнүн баардыгы сарсанаа болуп атат, мектеби карап турат,
Кыргызстандын коомчулугу күтүп турат. А президент болсо өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып, Азамат Нурматуллун кайрадан өлкөгө алып келүү боюнча өзүнүн коллегасы Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүп, Азамат Нурматуллун кайра өлкөгө алып келүү үчүн бүткүл аракеттерин көрүш керек. Бул президенттик милдети. Эгерде бул иштердин баарын президент аткарбаса, анда президентке аброй болбойт. Кыргызстандын эли бардыгын ушу карап турабыз. Президент ушундай кезде кандай аракеттерди көрөт деп биз баарыбыз күтүп жатабыз. Андан тышкары Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, билим берүү министрлиги Акыйкат институтундагы жөн эле билдирүүлөр менен чектелип калбастан чечкиндүү аракеттерди көрүп, бул ишти аягына чыгаруу үчүн, Азамат Нурматуллунун укугун коргош үчүн бүткүл аракеттерди көрүшү керек. Болбосо бизге аброй болбойт. Кыргызстандын бийлиги, Кыргызстандын укук коргоо органдары, Кыргызстандын жарандарын өлкөдө гана баса калып, камап, иш козгоп, соттоп, өлкөдөн кууп чыгарып гана тим болбостон, Кыргызстандан уурдалып кеткен Кыргызстандын жаранынын укугун коргош үчүн, аны өлкөгө алып келиш үчүн бүткүл аракеттерди көрүш керек. Ошондо гана Кыргызстандын бийлигинин аброю болот. Кыргызстан өзү демократиялык укуктук мамлекет. Президент ал жөнүндө бир топ жолу катып айтты. Кыргызстанда демократиялык коомчулук күчтүү, укуктук коом бар, укук коргоочулар бар, демократиялык институттар бар. Ошон үчүн биз коомчулук аябай кабатырланып жатабыз Азамат Нурматуллунун тагдырына. Ошон үчүн биз президенттен катуу талаптарды кылабыз. Президент азыр чечкиндүү түрдө өзүнүн конституциялык укугуна пайдаланып, Азамат Нурматуллун тез аранын ичинде Кыргызстанга алдырып келиш керек. Бул биздин демократиялык коомчулуктун катуу талабы.